Суроо жоопко кезек берели, анткени 36 мүнөт калыптыр. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Устаз, 2 суроом бар дейт. Биринчи суроо: менин атам Ша болот. Маанисинде эч кандай жамандык жокпу? Ша деген мааниси кандай болот дейт. Кандай мааниси бар дейт. Шаны билбейт экенмин мен. Мага бир күн уруксат бериңиз. Камус нама деген китебиз бар, Хусейн Карасаев атабыздын. Анан накыл сөздөрү бар. Андан сырткары жана Юдайын деп айтчы, Түбү Карасаев атабыздыкы да негизи. Ошонун кыргыз тил эмеси бар. Ушуларды мен өзгөчө камус нама кайсы тилден келди? Бул көбүнчө перстен келет. Араб тилинен келгенде мен билбейтмин. Шах деген перстерден келет. Персиден. Мен муну карап келейин. Бирок болот, кыргызча болот. Темирден күчтүүсүчү. Айтат го, Корама темир курч болот деп. Болот жанагындай. Мындай бекем болсун, жигит болсун деген эле маанисинде болсун. Ошондой. Демек, буга зыян тийбейт. Болгону мен Ша деген жерди карап келейин. Билбегенди билбейм деп айтыш, бул илимдүүлүктүн белгиси болот. Болот деген жанагындай темирдин бекемин айтылат, бирок Шаны карап келейин. Иншалла негизинен жалпы жонунан бир ширк мааниси, күпүрлүк алып барган мааниси жок. Өзгөртүштүн кажети жок негизи. Экинчи суроо: Аллах субханаху ва таалага жакындатчу амал айтыңызчы. Ушул сабакты чыдап уксаңыз, ушул амалдардын баардыгы сизди жакындатат. Туурабы туугандар? Мына биз азыр тема, сабактын темасы жаратканга жакындоо болуп атпайбы? Мындайча айтканда, сиз сурап калдыңыз, мен айтайын, ар бир учурда сизден эмне талап кылынса, ошол убакыттын акысын бериңиз. Азыр шам менен куфтанбы? Улам чалып телефонду карап, улам телефонду карабай, ушул сабакты канемет угуп калыңыз. Ошондо сиз убакыттын акысын берген болосуз. Куфтандын убактысы келдиби? Окудуңуз, убактысын акысын бердиңиз. Кийин үй бүлөңүз, жеңем, апам, балаңыз зарыгып күтүп турабы? Досторуңуз менен талаалап, жарма достор менен түндүн 2-3-үнө чейин тамакка кетип калсаңыз, сиз убакытка кыянат кылган болосуз. Сиз ошол убакытта үйүңүзгө барышыңыз керек эле, келинчегиңизден кабар алып, балаңыздын мейли азыр окумаалы эмес, бирок эмне окуп атат? Тили кандай кетип атат? Кандай өсүп атат? Ошолордон кабар алууңуз бул убакыттын акысы болуп эсептелет. Ар бир учурда сизден эмне талап кылынса, ошонун акысынан өтөсөңүз, сиз жаратканга жакындайсыз. Уктадыңыз, эртең менен жумушка барышыңыз керек. Жумушка кеч барсаңыз, же баргандай эптеп эле күн өткөрүп, шалаакылык менен жумуштун убактысын өткөрсөңүз, анда сиз жараткандан алыстап атасыз. Анткени убакыттын акысын берген жоксуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха юхиббу иза амила ахадукум амалан аюткина." Бул хадис Имам Бухари Муслим алып келет. Силердин бирөөңөр кайсыл тармакта амал кылса, бир ишти аркаласа, майын чыгарып, баралына жетиртип аткарганды жакшы көрөт дейт. Демек, кыскача жооп ушул болот. Ар бир учурда менден эмне талап кылынат, ошонун акысын өтөш керек. Амуга илим керек. Менден эмне талап кылынат азыр? Мен туруп айтайын бул сөздү. Шамаилут Тирмизиде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баянын атүгүл Имам Тирмизи басуусун бизге түшүндүрүп берген. Басканда мынтип айтат: "Кааннама ятақаллау мин сабаб." Пайгамбарыбыз саллаллаху басканда бийик адырдан түшкөндөй басат эле. Тез эмес, так көтөрүп, так коёт эле, түз басат эле дейт. Алымдар мындан эреже чыгарган, эки жак ок, бирде бияка чыгып басуу, максаты тайгы төмөн адамдын басуусу болот бул дейт. Өзүнө ишенбеген адамдын басуусу болот дейт. Туугандар, демек максатыңыз бийик болуш керек. Ар бир учурда эмне болуш керек? Сизден талап кылынган убакыттын ошол акысын берип турушуңуз керек. Кайсы учурда эмне менен алексиз? Шах болот деп. Шах деген ша болот. Түшүнүк, болот деген эле маани экен. Экөө бир маанини берет экен да, демек. Кийинки экинчи суроо ушул. Динден алыстап бараткандаймын. Аллах сизден ыраазы болсун. Жок, сиз динден алыстап аткан жоксуз. Сиз мечитке келип ушул сөздөрдү, сабактарды угуп атасыз. Аллахым жакшы көрөт. Бир тууган, азыр өзгөчө пейил тарыган заманда үйүңүзгө кимди чакырасыз сиз? Эң сыйлуу, кастарлаган конокту чакырасыз. Туурабы? Жайыл дасторконду жазып, төшөгүңүздү салып, көлдөлөң төшөгүңүздү. Же чубак устаз айтат эле, жакөндөс деп. Жакөндөс көлдөлөң төшөктү салып, сыйлуу адамды чакырасыз. Алла өзүнүн мечитине алыстаган эмес, жакындаган адамды чакырат. Алланын мээринен күдөр үзбөш керек. Куранда Аллах таалам айтат: "Я айюхаллазина аману ла тaqнату мин рахматилла." Алланын мээриминен күдөр үзбөгүлө. Риваятул Муслимде келет, муну Имам Навави Риядус Солихин момундардын бакчаларында алып келет. Алла таала яқбалы таубатал абд, пенденин тообосун кабыл кылат. Бул деген Алла таала кечирип жакындатып турат. Мәлем югоргир, жаны алкымына келгенге чейин.
жан алқымына келгенше. Екіншісі мәләм татлу шамсу мен мағрибі, жұма күні күн батыштан шықмайынша дейді. Сіз өзіңізді төмен құрбаңыз, иншалла Аллаға жақынсыз. Ошентип Аллах мені сүйет деп тұрып көтеріп кетіңіз. Алла сүйет, сүйбесе ушул сөздү кузбайт эле. Сүйбесе ушул суроону жаздырбайт эле. Сүйбесе ушул мечитте элдин катарын толуктап отургузбайт эле. Ушул мүнөттө зина кылып аткан адамдар бар. Ушул мүнөттө энесине кол көтөрүп аткан адамдар бар. Ушул мүнөттө мамлекеттин казынасын уурдап аткандар бар. Ушул мүнөттө чыккынчылык кылып аткандар бар. Сиз алардан эмес экенсиз го демек. Аллага шүгүр деп айтыңыз. Алхамдулилла. Компьютерден жазып келиптир. Ассаламу алейкум урматтуу устаз дейт. Жашым 35 жашта. Алхамдулилла. Намазымды тургузгандан аракетинде жүрөм. Устаз, акыркы күндөрү көңүлүм чөгүп, жүрөгүмдө кыжаалатчылык пайда болду. Мен катардагы эле мусулманмын. Жараткан Аллахымдын алдында анча деле такыва боло албай жатам. Такыба б менен. Такыва боло албай жатам. Кыздарыма жакшы ата боло албай, аларга татыктуу иман тарбиясын бере албай каламбы деген ой аялыма, эже карындаштарыма, бир туугандарыма ислам динин толук жеткире албайм го деген сезим көкөрөгүмө толуп кыйналып кеттим. Китептерде өткөн замандардагы мусулман адамдардын такыбалыгы боюнча окусам, өзүмдүн акыретиме кыжаалатмын. Алардын намаздагы хушу кузуулары, коркуулары, Аллага болгон мамилелери, такыбалыктарын окуп, өзүмдүн кылган ибадаттарым менен жараткан Аллахымдын алдына кантип барам деген суроону көп беремин дейт. Өзү бул олиянын эле суроосу негизи. Бул киши өзүн антип ойлоп атат го, бирок олия адамдар ушинтип жазат да, карап, суроону окуканча таасирленип атабыз биз. Суроо бербеген адамдар канча жашасын да турат. Сиз түзүк элесиз, сиз дадыл элесиз иншалла. Мага жана мага окшогон имансыз инсандарга мотивация берип, дух көтөргөн акыл насааттарыңызга муктажбыз дейт. Устазым, мага жана менин үй бүлөмө дуа кылып коюңузчу. Мен дагы үй бүлөм менен толук дин менен жашаганга Аллахым мүмкүнчүлүк берсин дейт. Бул киши жазып жаткан ар бир тамгасын ихлас менен жүрөктүн күйгүзүп туруп жазган да. Уруксат берсеңиздер дароо дуа кылалы. Мына могу китептин акырында ошол дуаны жазганмын. Имам Тухави өтө чоң аалым, өтө чоң олия аалым болгон. Бардыгы моюндашат бул кишини. Хижраттын 321-жылы кайтыш болгон. Имам Тухави рахимахулла акида тахавияны жазып аткан ошол дуаны кылган. Сизге азыр ошол дуаны кылмакчыбыз. Аллахумма я валиyyal ислам ва ахли. Исламдын ээси болгон, исламдын кожоюну болгон о Аллахым, саббитна бил ислам. Ислам дининде бизди бекем кылгын. Хатта налqaka бих сага жолукканга чейин. Исламдын таалимдерине, исламдын өкүмдөрүнө, эрежелерине, жол жоболоруна Аллах Таалам баарыбызды бекем кылсын. Түйүк жолдо баратып тайып кетүүдөн Аллахым сактасын. Аллахым алсыз нафсинин жетегине түшүп калуудан, шайтанга азырылып калуудан, ушунча адамдардын үмүттөрүн ташкап туруудан Кудайым өзү сактаган болсун. Үй бүлөлүк бакыт, мамлекеттик деңгээлдеги бакыт, жалпы ислам үммөтү деңгээлдеги бакыт насип кылган болсун иншалла. Сиз таксырым иншалла ушул амалыңызды токтотпоңуз, ушул жакшылыгыңызды токтотпоңуз, Кудайым берет иншалла. Кудайым берет иншалла, Кудайым берет сизге иншалла. Ассаламу алейкум устаз дейт. Сизге суроо мындай дейт. Мен армияга барууну каалайм, 2 аны жазасыз. Каалайм. Бирок апам армияда дедовщина бар деп жөнөтпөйм деп жатат. Азыр Аллага шүгүр ал деле басаңдап токтоп калган тууган. Токтоп калган. Аллага шүгүр. Аллага шүгүр, ал жерде азыр жума намазын өткөрүүгө келечекте, ошол жерде чоң устаздарды алып барып сүйлөтүүгө чоң жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп калган. Ошол армияга барууга шарттары туура келген адамдар армияга барыш керек. Не үчүн? Эртең биз тынчтыкты көксөйбүз, самайбыз, бирок сырттан душман, атыккан душман кирсе, душмандын мизин кайтаруу үчүн эркек адамдар бардыгына даяр болуш керек. Анан ошол армиядан бийик эркти үйрөнөбүз. Сизге бир далил келтирейин аргумент катары. Бул Түркиянын тарыхында албетте биз биринчи кезекте динди жогору коебуз дагы, дин жогору турат. Куран, сүннөт жана башка дини чоң китептерден кийин эле көп которулуп окулган китеп Финляндия страна белых лил деген китеп болгон. Көп тиражда басылып чыккан. Финляндия бир өлкөнүн өнүгүү сырлары деген Чубак устазы да мактаган го. Ошол китепте жанагы Снелман казармандан армиядан оңолууну баштаган да бул. Ошол жерден зыңкыйып тартиптүү ошентип баштаган. Ал эми бөлөк диндеги адам экен. Биз дагы туугандар өнүгүүнү дагы мамлекеттик деңгээлде армиядан башташ керек. Азыр жакшы лозунгдар пайда болуп атат. Мына келгин, мекениңди коргогун деген жакшы нерселер чыгып атат. Ошон үчүн апабызга туура түшүндүрүп айтыңыз.
Кудайым буюрса ал нерсе солгундап токтоп бара жатат буюрса, ал башкалардан жугуп калган илдет оору болгон жок, барыш керек. Ата мекенди колдоо, коргоо баарыбыздын ал ыйык милдетибиз болот. Түшүнүктүүбү туугандар? Биз бирөөгө душмандык каалабайбыз, бирок кол сала турган болсо, көз арта турган болсо, катыгын берип мизин кайтарыш керек. Анын үчүн жигиттер баатыр болуш керек. Көз ачып жумганча өтүп кетет. Эркти үйрөнөсүз, бекемдикти үйрөнөсүз ал жерде. Апабызга туура түшүндүрүңүз. Мен Скорпионго барам. Скорпион Токмокто болсо керек. Анткени мен Ислам университет тапшырган чейин мектепте Скорпион патриотический клуб деп тайквондо менен машыгып барып турчубуз да. 9-майда рукопашный бой көрсөтөт элек. Бул жагын кесип салган, анан мактана берет ким о дебесин анан. Мен Скорпионго барам. Айтайын деген Токмокто гана айтып атат. Эң чоң күчтүү. Ал жерде стандарт күчтүү биик болот. Көргөнбүз барып. Стандарт, БТР жана башкалар күчтүү болот. Курал жарагы башкасы дагы. Мен Скорпионго барам. Ал жакта дедовщина жок десем да дейт. Сени жөнөтпөйм деп жатат. Негизи бара берейин устаз дейт. Жок, бул жерде менин жообуман дагы апанын ыраазычылыгы бийигирээк турат. Апабыздын көңүлүн жай алдырып, көңүлүн айтыңыз, апа тез эле көз ачып жумганча өтүп кетет деңиз. Апам армиядагы жоокерлерге анан армиядагы жоокерлерге эскертип коюңуз, жөн жерден эле ура бербесин, налог да салбасын. Налог боюнча мектептеги окуучуларга да эскертүү бериңизчи. Мектепте 11-класс, 10-класс, 10-класс, 9-класс акча талап кылып, налог салышат, бербесе келтек жедиришет дейт. Бечаралар дейт. Бербесе бечаралар келтек жешет дейт. Туугандар, бул маселени көп айтып келебиз. Бирөөгө зулумдук кылган болбойт. Бул эми атын өчкүрлөрдүн өнөкөтү бул бизге чуктурган. Муну иликтеп келишкенде, бул биз күлүп атабыз го, бирок өтө чийлешкен маселе экен да. Мектептеги жанагындай салык салуу деп айталы, налог салуу. Түбү барып түрмөлөргө, абактарга барып та калган экен да бул. Элестетип атабыз, бирок мунун түбү бул барып ошол жака барып та калат экен да. Азыр Аллага шүгүр, мамлекеттик деңгээлде ошол ишти аткарып аткандарга Кудайым оомат күч кубат берсин. Бул нерселерге тыкыр мындай карамакка, мындай колдоого, кароого алып аткан себептен бул маселелерге чекит коюп келе жатат. Ошол улуумун туугандар, Кыргызстаныбыздын 7 дубандагы 10-11-класстагы биздин ийнилерибиз садаган кетейиндер. Азыр заман өнүккөн заман, элимдин заманы, налог салбастан, салык салбастан эмне китеп окуп атасың, канча тил билесиң, чубак устазды тааныйсыңбы дегенди көп коелу. Өмүр бою артыңызда жакшы из калат буюрса. Балдарды мектептен алыстатып калбаш керек. Армия маселесинде мамлекет өзү колдоп атат, бул жакшы саясат. Мамлекет бул тарапта өтө эле мындай бир мактоого татыктуу иштерди кылып жатат. Кудайым буюрса, көч бара-бара түзөлөт. Ассаламу алейкум деп устаз кеңеш бериңизчи. Кыргызстанда медреселердин бирин бүттүм, четке чыгып улантайын десем шартым жок. Россия же Европа тарапка барып 3-4 жыл иштеп, акча чогултуп, анан окууга бар. Жок дегенде бакалаврды бүтүп келсемби деген оюм бар. Бирок иштеп жүрүп илимден алыстап, убакыттан туруп коем деп коркуп жатам дейт. Бир тууган, мен парыз окуп чыгам, иншалла сиз мага жолугуңуз. Илим окуган адам убал 4 жылда эстен чыгып кетет. 4 жыл эмес, эсимде Ислам университетинин 1-курсун бүткөндө айылда атабызга картошка, ото чопко, чөпкө жардамдашалы деп барганда 3 айда унутуп калганбыз да. Ата-энеге жардамдаш керек туура. Бирок ошондо кадимкидей 9 айда окуган 3 айда эстен чыгып кетет экен. Кийин анан бияктан пассовник болуп кошумча иштеп акча таап, окуп кошумча иштеп, анан акчаны атаман уруксат сурадым. Мен ошол иштеп тапкан акчаны сизге салсам, сиз ошого чөп чаптырсаңыз, киши жалдап алсаңыз, мен чубак устаз келип калды окубасам болбойт деп атам менен анан уруксатын сурадым анан. Атам акча башында ал кезде түшүнүктөр кыйын эле го. Акча алсаң мейли болом деди. Кийин түшүнүк берди Аллах таалам. Айтор ошентип жалдап, бирок каникулда көбүрөөк окууга тырыштым. Ошо менен Аллах таала көп ийгиликке жеткирди да. Илим бир тууган. Үзгүлтүккө учуруп калса, үзгүлтүккө учурап калса ошол анын балеси болот, апааты болот. Илимдин кырсыгы, илимдин суноосу, балеси үзгүлтүккө учурап калуу. Бүт сиз медреседе окуган нерсе эсиңизден чыгып кетет. Бир тууган жолуңуз, жакшы адамдар бар, иншалла кеткенге чейин жакшы адамдар чыгып калса, сизге 1-2 адамды бекитип беребиз. Иншалла бекитип беребиз. Бир адам айына жарма достору менен 5 тамакка барганын токтотуп койсо эле, анча-мынча аламан улактын артынан жүрүп албастан ушул нерсеге чыгынып койсо эле, бир студентти 1 жыл бакканга иншалла кудурет жетет алады. Себепкер болот. Анткени туугандар, бул нерсеге мен кенен токтолоюн. Чубак устаз биз Ислам университетинде 1-2 курста окуп атканда колун алып басып жүрүп ыйлап турушул сөздөрүн айткан. Биз да араб устаздарга айтсак көзүнө жаш кылгырган. Кайсы убагында Баткенде, Ошто, Жалал Абадта Баткенде
Адамдар кыйынчылык доорунда дагы студенттерди окутуп, кирбогун жууп, жеңе карап, диги окутуп, ушинтип карап, жапа-тырмак салым кошкон себептен бизге дин келип отурат. Биз бүгүнкү күндө динден ушундай даражага жеткенибиз, ушундай жакшылыкка эргешкенибиз, балким убагында Баткен, Жалал абад, Оштогу жеңелерибиздин эмгегине карызбыз. Мен аалымдар деп аткан жокмун. Ошол учурда кабагым кашым дебей, кирбогун жууп, бул Кудай үчүн окуган балдар. Кудай акы биз окуй алган жокпуз. Балдарыбыздан аалым чыксын деп, кабагын жаркын маанай менен көтөрүп, кирбогун жууп берген жеңелерге карыздарын сүзгөн. Алар балким биздин сөздү угуп аткан жок бүгүн. Алар балким кабыр астында, бирок тынч мемиреп жакшы уйкудай уктап жатат. Анткени сен илим окудуңбу? Илим окубасаң, илим окугандарды сүйдүңбү? Аларды сүйө албасаң дагы жардам бердиңби деген эртең сабал болот бер тууган. Ошон үчүн сиз Европага, Англияга кетпей туруңуз. Бардыгы келип албасын анан. Калыс бирөөлөр да кыйналып калыш ыктымалы бар. Бирок иншалла сиз куфтандайын күтүп туруңуз, маселе сиздикин чечебиз иншалла. Туруп бериш керек. Чубак устаз туруп берет эле ошентип. Иншалла сизден чоң аалым чыкса, Кыргызстандын куту болосуз сиз, Кудайым буйрса. Иншалла Кыргызстандын куту болосуз сиз. Садаган кетейин иним. Муну өзүнчө алыңыз. Многобожниктер дейт. Ширк кошкондор Кудайга. Многобожниктер менен көп иштешип калдым өткөн чакта. Кээ бир алардын устаздарынын сөздөрүн жүрөгүмө жеткизип алдым дейт. Кудайым өзү кечирсин. Ошон үчүн чөйрө да бул жерде. Чөйрө. Ошон чөйрө. Кантип алойлордон алыстап, Аллахтын сүйүүсүнө жана кечирүүсүнө жетсем болот. Сиз күчтүү, дасыккан устаздын уруксатын сурап, убактысын сурап, жекеме-жеке сизди түйшөлткөн, сизди аздырган суроолорду жекеме-жеке беришиңиз керек устаздарга. Устаз, убактыңыз барбы? Сураныч меники өтө зарыл көйгөй болуп жатат деп анан устаз убактысын бөлсө, дасыккан устаз болсун. Ошону бир-бирден айтыңыз. Ага чейин конспекттелеп топтоңуз. Мондай болуп атат. Мен мусулманмын, бирок ушул ою мени жеп коюп атат деп айтсаңыз, жанагы алым ийне жибине чейин анализдеп тактап, анын антивирусту сизге коюп берет иншалла. IQ-нун эң күчтүүсүн процессорду коюп берет. Ошондо жана маселе чечилет. Чын. Чечилбесе болбойт. Туугандар, азыр бир сөз айтам, бул өтө актуалдуу сөз. Азыр ар кандай радикализм, ар кандай экстремизм жамааттар менен күрөшүп атат, мамлекетибиз. Улуттук коопсуздук УКМК жана башка. Биринчи кезекте булчун күчү менен эмес, акыл эң деңгээли менен күрөшүш керек. Аларды түрмөгө камаган сайын кайра көбөйөт. Акыл эс, илим, билим деңгээли менен басыш керек аларды. Канааттандырыш керек. Не вирус кетти акыл, ошону сууруп чыгыш керек. Тазалаш керек. Биз жана уучуп же башка болуп калганда сүт ичирип тазалайт го. Ошентип аларга илимди сүт кылып эмизиш керек аларга. Ошон үчүн сиз бир тууганым, чоң-чоң бою кичинеге ошого жараша илими бар. Башка чоң устарды карап, тактап, ошого бирме-бир отуруп, бетме-бет, жүзмө-жүз отуруп чечиңиз ал маселени. Эгер чоң устаздарыңыз бошобой атса, илимиңиз жетип калса мен даярмын иншалла. Бул дагы өзүнчө турсун биякта. Түшүнүктүүбү? Эмне үчүн? Туугандар, Имам Абу Ханифа рахимахуллах Хижрат 150-жылы айтыш болгон Фиккул Акбар деген китебинин акырында ушул сөздү айткан. Ва ман ушкила алейхи мин дакаиқи хадал илм деген мына арабча цитатасын алып келтирип айтайын. Кимге акыйда илиминде көбүнчөсү акыйда илиминде болуп атат. Деги многобожниктер менен, мушриктер менен жүргөндө. Кимде ким ушул акыйда ишеним илимине тиешелүү өтө назик, өтө кыйын маселелер болуп калса, тезирээк барып жандырмагын чечсин дейт. Аалымды тезирээк барып издесин. Аалымга барганга чейин, Алла, ушул маселеде акыйкаты кандай болсо мен ошону этикат кылдым десин дейт. Убактылуу. Аллахым сизге жана түйөлөшкөн маселелер бар го. Ушунун акыйкатта кандай ишениш керек буга? Жобу кандай? Мен ошого анандым, ошону этикат кылдым, ишендим дейсиз дагы, анан жандырмагын тезирээк барып издеш керек. Фиккул Акбарда Имам Абу Ханифа айтат: "Ва ясаму би та'хирихи" дейт. Кечиктирүүсү менен күнөөгө батат дейт. Кечиккен сайын шайтан жанагыны бекемдеп баштайт жанагыны. Карасаңыз, эмне деген бул маселе? Адам банкына бирөөнүн карточкасына акча салып, бүгүндөн калтырбай $1000, $1000 алып ал десе, уйкусу келеби ошол адамдын? Эртеңки калтырабы? Бүт нерсени жыйыштырып, жөө барып болсо да издеп, Бишкекти кыдырып отуруп болсо да түнү чечип алат да ал. Дин маселеси андан да зарылыраак болот бир тууган. Түшүнүңүзбү? Ассаламу алейкум дейт. Кандайсыз устаз дейт. Аллага шүгүр, Аллах разы болсун, убакыт сабак үчүн. Аллахым сиздерден разы болсун сулгандар. Сиз келбесеңиз мен эмне кылат элем? Колду аркалап ары басат, бери басат, муну оңдош керек экен, светин дагы да жарык кылыш керек экен деп кетип калмакмын да сыртка. Туурабы? Ошон үчүн сиздерге рахмат.
Чубак, мен муну бекер айткан жокмун. Чубак устаз ушундай ойду сиңирген бизге. Устаз келет эле дагы, балдар, силер бар үчүн биз бар дейт эле да, субханалла. Силер бар үчүн биз бар. Ошон үчүн атка минерлер, элдин жүгүн алган депутаттар, жана башкалар, айтор үй бүлөдөгү адамдар эч качан текеберчилик акысы жок. Туугандар, эл шайлап атат, эл сизди тандап атат, сизге ошол ишенип күйөөгө тийип атат. Күйөөнүн да жоопкерчилиги бар да. Бой көтөрбөңүз. Алар болбосо эч ким эмессиз. Илгерки биздин калыгул олия, дин менен олияшылык каражы өткөн аталарыбыз айткан, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп. Ошон үчүн сизге рахмат таксырым. Илимим жок болсо да ошо сүйүндүрүп угуп койгонуңуз үчүн. Чет жака дейт. Илим окууну ниет кылып жатам. Жамаат менен дуа кылып коюңуздарчы. Чын жүрөктөн дух, мотивация берекетиңизчи дайым эстеп жүрөм дейт. Машалла. Бүгүн дух, мотивация көп келип атат. Бул баягы батыштан которулган китептердин таасири да. Сизге бул тиешеси жок, сизден башкаларга тиешеси кандай? Кээ бир адамдарга тамак жеш үчүн деле мотивация айтыш керек болот экен да. Туруш үчүн мотивация айтыш, жатыш үчүн анда эртең үйлөнүп атканда да мотивация айтып туралы анда. Тууган, биринчиден адамдын өзүнүн эрки болуш керек. Экинчиден мына могу китеп. Имам Газали хижраттын 505-жылы айтыш болгон. Курандын берметтери деген китеп болчу. Эрмек шейхим сизге бердимби, бербедимби? Эрмек бай биякта барбы, жокпу? Чыгып кетти окшойт. Курандын берметтери деген китеп Имам Газали кайтыш болуусуна 4-5 күн калганда жазган ушул. Мына ушунун могул атайын чаптап койгон 104-чү бетинде эрежени жазган. Кандай эреже? Fa inna qimatak ala qadri himmatik. Ар бир адамдын Аллахтын астында кадыры баркы эркинин бийиктигине, максатынын бийиктигине жараша дейт. Канчалык максаты бийик, канчалык эрки бийик, ошончолук Аллага жакын болот. Эптеп эле десе ошончо эле болот. Сражин дамланы билесизби, Олия алым? Кудамаларга айтып берип атат дейт да. Кичине мындай бир жашооңорго да тың болуш үчүн унааны сурап койгула десе, бирөө мага фит эле болсо болду дейт экен да. Десе, ошончо сурап атасың. Жашырагын эле сурап кой дейт иш да. Бийик максат коюп. Ошол сыяктуу тууган, сизге мотивация айтайын, бирок сиз муктажсыз, башкалар буга байланып жатып калбасын. Бул батыштын ошондой системасы, ошондой болуп атат. Ар бир нерсеге мотивация деп. Эртең менен турганда көзүңүз умаштай ачылганы бул Кудай берген дем өзү. Канчалар турбай калып атат төшөктөн. Кудай күндү чыгарып атат, ден соолук берип атат, мекенде жүр. Мындан артык дем керекпи бизге? Туурабы? Ушунун өзү дем да. Сизге жамаат менен дуа кылам. Духтагы мотивация дем берем, бирок андан алдын бир нерсени эскертейин. Кыргызстандан окудуңузбу, окуй элексизби? Кыргызстандан акыйдан окуй элек болсоңуз, фикт окуй элек болсоңуз, араб тилин, арабча китепти шыдыратып окуй элек болсоңуз, чыкпай туруңуз четке. Эмне үчүн? Сырттан барып келген адам катары айтып берейин. Калыс кызганып атат, жото өзүнөн конкурент болуп өтүп кетет дебеңиз. Канча илимдүү адам чыкса биз сүйүнөбүз, анткени элдин каймагы болот ал. Мен сизге сыртта акыйкатты көргөн адам үчүн айттым. Биринчи, убактыңыз кетет. Эч ким сизге кыргыз тилинде окуп бере албайт, ар биринин өзүнүн окуусу бар. Экинчиден, азыр кымбатчылык болуп калган дүйнөдө эле. Үчүнчүдөн, документация бүтүрүү кыйындап атат, кыйын болуп калды. Ошон үчүн Кыргызстандан ушуларды окуп, бир медресени бүтүрүп, жакшынакай окуп чыгыңыз. Жана бир тууганы суроо берди го, окуп бүттүм деп. Акыйданы ордуна коюңуз. Барганда адашып кетип жүрбөңүз анан. Маскапты ордуна коюңуз. Илимди араб тилинде окуганыңыз, барсаңыз, иншалла 4-5 жылда аллама болуп келесиз буюрса. Тууган, ошон үчүн мына ушу сизге дух, мына ушу сизге мотивация. Анан Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Хал ястауилладина я'ламуна валладина ла я'ламун." Билгендер менен билбегендер бирдейби дейт. Бирдей эмес. Экинчи бир сизге дух бере турган, дем бере турган аят: "Шахидаллаху аннаху ла илаха илля хуа вал малаикату ва улул илми қайман бил қист." Алланын жалгыз экендигине Алла өзү күбө өттү. Жана периштелер, жана аалымдар күбө өттү дейт. Аалымдардын даражасын Алла Таала периштелердин даражасынан көтөрүп атат. Алланын жалгыздыгына шахидаллах, Алланын өзү күбө өтүп атат. Периштелер жана аалымдар өтүп атат дейт. Аалымдардын даражасын карасаңыз. Өткөндө Зарияда, Военно Антоновкада, тынчтык конушунда жумада ошону өттүк. Мына могу китептин толук оригинал нускасында келген. Имам Асбаханидин китебинде хадис алып келген. Аалымдарга бейиште дагы муктаждык болот деген. Бул сахих хадис туугандар. Токулма хадис эмне деген?
Адамдар қияматқа шыққанда Аллах Тағала айтады: "Хал заламтукум фи шей?" Мен сілерге бір зұлымдық қылдым ба? Жоқ, 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 бізді бейішке кіргіздің ғой. Хал туридуна ан азидакум? Мындан да ашықша жақсылықты қалайсыңдар ғой? Жоқ. Алам тубайиту вужухана? Бетімізді ақ қылдың ғой, тозақтан құтқардың ғой, бейішке кіргіздің ғой. Тағы қандай жақсылық бар дегенде, мен сілерге өзімдің жамалымды көрсетемін деген, жүзімді. Дегенде, менден таманнау деген, менден сұрағыла деген. Менден сұрағыла дегенде қарап тұрмыз. Пайғамбарлар биік даражада болады да. Бірінші кезекте пайғамбардан сұрашады, ылдиқы даражадағылар алымдарды қарайды. Нені сұрайды деп. Ошонда алымдар айтады: "Таманну каза ва каза." Алладан моуларды сұрағыла деп. Мындан шықты, екі дүйнөнүн иззатын, улуктугун кааласаңыз, илим. Екі дүйнөнүн жакшылыгын, илим. Бейишке жакын боло турган жол, илим. Бул дүйнөнүн жарыктыгы, кабырдын нуру, илим. Болду эми тууган, ушул жетишти. Ашчасы сиңире албай кетесиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт. Мен аялым экөөбүз 16 жылдан ашык жашадык. 10 жылдан бери талак сурап келди. 5 балабыз бар дейт. Сиз дагы бир олий экенсиз да. 10 жылдан бери талак сурап келсе, күрөшүп жашап келсеңиз, сизге статья шариатта болбойт го, бирок боло турган болгондо сизге тургузуш керек эле да. 10 жыл талак сураган аялына сабырган эркек деп. Бирок шариатта болбойт, ал тургузбаш керек. Бирок мактоого татыктуу экенсиз дегеним да. Маселени экинчи төркүнү жеңеден да сураш керек деп эмне себептен сурап атып тур? Сабырым түгөндө дейт. Эмне кылсам? Бардык аракетти кылдым, бирок пайдасыз. Ал сураган нерсеге, мына. Көрдүңүзбү? Маселени төркүнү чыкты, маалым болду. Ал сураган нерсеге каражат жетпей жатат. Эмне кылсам талак берсем дейт. Садаган кетейин эжелер, садаган кетейин жеңелер. Ушул сабакты уккан аял заты эркектерди чүнчүтпөгүлө. Эркектерди наразы кылган аял бейишке кире албайт, ачыгын айтып коеюн. Күйөөсүнүн наразычылыгын ала албаган аял бейишке кире албайт. Болду. Башка сөздүн кереги жок туугандар. Эркектер сүйүнүп кетти го чиркен. Шунчалык басынып мүңкүрөп кеткен да. Бир эле сөз, башка сөздүн кереги жок. Бул хадис күйөөсүнүн ыраазычылыгын ала албаган аял бейишке кире албайт, бейиштин чытында чытай албайт. Күйөөсү залым болуп, диндар эмес болуп калсачы, шариатта анык күнөөгө буйрса, баш ийбесеңиз болот, бирок шариатта бар нерсеге буйрса, баш ийишиңиз милдет болот. Баш ийишиңиз милдет болот. Сиздин бейишиңиз сиздин күйөөңүз болот. Чүнчүтпөгүлө. Абалга жараша кыргызда жакшы сөз бар. Төшөккө карап буттусун дейт. Төшөгүңүз азыр кыскабы? Кичине бүгүнүп туруңуз, эч нерсе болбойт. Эртең алдагы узарат. Давамул хал минал хал. Ар дайым жагдай бир бойдон калбайт. Бүгүн кедей, эртең бай болот. Бүгүн бай, эртең кедей болот. Бирде жигит төмүнөт, төмүнгөндө жигитти тегеректеп эл жүрөт. Бирде жигит жөө жүрөт, жөө жүргөндө жигит тегеректеп эл күлөт. Ал Арабият байнадай китеп, Саудияда басылып чыккан мыкты араб китеби бар. Кембридждин системасынан пайдаланган да. Ошондо келет, окуяны алып келген, болгон окуя. Бир бай киши коңшусу болуп жатат. Анын коңшусу, көрүүчүсү, казак бауырлар айтмакчы, кедей киши болот. Анан бирок аябай талпынат, бирок ырыс экен. Бир экисине жетпейт байкуш. Ал аялдын сарамжалдуулугуна каралат. Өнүшү, үйдүн берекеси. Анан аял карап отурат дагы, сабыры түгөнүп анан тоокаты жетпей айтат: "Мен сени таштап кошунага кетем" дейт. Неге? Сүт жетпей калат да. Анан сүттү сурап байга барса, бай айтат да: "Ошону эмне кыласың? Сен сулуу экенсиң, мага эле тийип ал, жыргап жашайсың" дейт. Ооба, күйөөсүн чанып таштап кетет. Жайкысын таштап кетти да. Анан жыл алмашып, ай тогошуп, жана абал бир абал уланбайт дедик го. Адам жашоодо өйдөлдүй болуп турат. Оомол төкмөл жашоо деп коет муну. Орун алмашып, кыйын кезеңдерде бай кедей болуп, итке минип, итке минер кедей болуп, тиги бай болуп кетет. Ошондо кайрадан анан сүт сурап мурдагы күйөөсүнө барат. Барганда ойлонуп туруп айткан экен да: "Дайятил лабана фис сайф." Сүттү былтыркы жайда эле жоготуп алгансың деп. Шүгүр кылыш керек тууган. Шүгүр кылыш керек. Бакыт бирөөгө салыштырылбайт. Мына могу ошол жерде ушуну айткан. Бакыт бирөөгө салыштырылбайт. Жеңе балким кошунасынын курбуларын көрүп ошол нерсени талап кылып аткандыр. Андай эмес, бакыт байлыкка бара албайт. Аял менен күйөөң бирге отуруп, терезесинен ызгар суу кирсе дагы, жарым нанды катып калгандан сууга салып бирөө экөө күбүрөшүп жешсе, ошол бактылуу болот. Өткөндө жалдан келатып, азыр Кытайлар жанагындай эмени чыгарып коюптур го, жүк ташый турган. Таксыр экен,
жеңем жолукты экен. Экөөнүн бакытын көрсөң, чиркин ай сактанасың го. Ошондой бакытты мен Lexus'тардан да көрө албайм да. Lexus'ың ты что? Марсқа ұшып кеткенден де көре аласың. Экөөнүн бакыты, экөөнүн сүйүүсү, экөөнүн бири-бири менен маектешүүсү тууган. Жеңе айланайын эже, бирөөнүн бактысын эмсебеңиз, ал сизге бакыт болуп бербейт бирөөнүн бактылуулугу. Сиз күйөөңүз менен тепкичке, бактылык тепкичке бирге чыгыңыз. Ошондо ал ширин, ошондо ал таттуу болот. Адам даярсыз жетсе анын ооматын билбейт ал. Сиз сөздү көбөйтпөйүн. Мага куфтандайын жана медреседеги окуп бүткөн бала жолугат, мага жолугуз, эртең сизди жеңе менен кабыл алам. Алып келиңизчи көрөйүн бир эмне экен. Чын? Кыргызстанда туура эмес тенденция кетип атат. Биздин байкуш устаздар аялды коргогула десе, башканы айтпайлы, жоолуктан эжекелер эркекти басынтып кетти туугандар, муну айтып коеюндар. Устаздар атын айтпайм, мен биздин кадырман устаз, алар туура эле айткан негизи убагында. Сыйлагыла, көрдүңбү деп. Именно чубак устаздын ошол жерин алып келип көрсөтөт да күйөөсүнө. Бирок устаздын бир кайненесине кызмат кылып батасын ала албаган кандай келин деген жерин неге көрбөйсүңөр силер? Мен дайым аял затты коргоп келгем. Турган кез келди, менде да аял бар, менде да кыз бар, менде да эме бар, менде да кайнене бар. Бирок эмне үчүн эркекти чүнчүтөсүңөр? Ушуну айтып коеюн. Эркегин жамандаган аял эң жаман аял болот. Эркегин күйөөсүн жамандап аял абийир таппайт. Өзүнүн абийирин саткан болот тууган. Эркекти чүнчүтпөгүлө. Кыргыздын эркеги жаман эркек эмес иншалла. Жаман эркек эмес бул. Туура эркектер да жоопкерчиликти алсын эки тараптан. Ассаламу алейкум урматтуу устаз дейт. Бейиштик үй бүлөгө 5 хадис, аттуу китебиңизден бир отурганда бирден менен окуп чыктым дейт. Адатта китап окусам түшүнбөгөн жерлеримди башка китептерден издейт элем. Бул китеп аябай түшүнүктүү болуптур. Бир да башка китепке муражаат кылбай. Муражаат деген кайрылбай деген сөз. Араб тилинде муража, кайтуу дегенден. Бул дагы илимдүү адамдын сурасы. Бир да китепке муражаат кылбай окуп чыктым. Керектүү жерлерин боёп кетейин десем, 90% жерин боёп коюп турмун дейт. Машалла. Алла разы болсун. Бул китепти кийин эфирден өчүрүп салсын. Жаман мактана береткен мо дебесин да. Чөтө таластык окшойт депчи. Кийин эфирден кесип салдыла. Бул китепти суроолор келе берди, Россиядан келди, бияктан дүйнөнүн бул үчүн эркегин арызданган, нараазычылык көбөйгөн, шүгүрдү билбеген ушундай оор суроо уктay албай чыктым кээ биргөндөр Египетте чындап. Келинчегим кыжалат болот, жүрөк албаңызчы. Бой кичинерээк болсо жүрөккө кете береби билбейм, бирок меники жүрөккө келе берет экен. Акырын эми сезесиң, акырын өтөсүң ал этаптан баскычтан, бирок ушундай оор суроолор келет. Туугандар, кээ бир эркектердин жазган суроосу аялы жөнүндө, кээ бир аялдын суроосу чачта картат экен чындап элечи. Ушунчалык кыжалат кылган умрага барып келгенден кийин Алла Таала ташток бул өзгөчө бейиштик биле 5 хадис тахажжуд менен баамдаттын ортосунда жазылган иншалла. Алла Тааладан үмүт кылып садака берип жазылган да бул китеп. Балким Аллахтын жазганы. Мен сизге бир нерсени айтып коеюн. Туугандар, азыр мен уруксат берсеңиз анан улайм сурооңузду. Биздин мынандай жакшы отуруп айтайын, оптулуп отуруп. Мусулмандардын карманган дини, жашаган жашообуз, бет алган багытыбыз мен кандай анык турам, сиз кандай анык турасыз? Бул ошондой айкын нерсе. Биздин динибиз, акыретибиз, иншалла кыяматта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын колунан Каусар суусун ичиш бул акыйкат, эртең болот иншалла. Ушул якын, ушул ишенич биздин жүрөгүбүздө болуш керек. Шейх Рамадан Бути деген устазыбыз, мен ал кишиге өтө теле каршы бара албай калдым, бирок мен устазым деп билем ал кишини. Устазыбыз Аиша тумул муъминин хаятуха фи сафхат. Аиша момундардын энеси деген китеп жазган. Ал кишинин жашоодогу жашоосу. Неге? Анткени батыштагылар, башкалар, француздар, башкалар Айша пайгамбар саллаллаху педофил деп жазышканда, кантип жаш кызга үйлөндү деп. Ошого жооп катар Айшаны өзү жазган. Жазып бүтүп, бирок типографияга бере элек да. Жазып бүтүп, Айбек бар бул жерде, Алла разы болсун, ушул көп эмгектер ушул бала бүтүрдү жүгүрөм. Аллах разы болсун. Типографияга диги шейх жана Айша өзүнүн китебин бере элек да. Кыз эртеси чалат. Кызы Саудияда Рият деген жерге турмушка чыккан саудиялыкка. Ата дейт. Кече менин түшүм Айшаны өзгөрдү дейт. Эшикти тыкылдатты дейт. Шунчалык нурлуу аял келди дейт. Мен сенин энеңмен Айшамын деди дейт. Атаңа ыраазычылык менен ыраазычылык билдирип кой деди дейт.
Ал кызым билбейт, бул китепти барат, менден башка эч ким билбейт аны дейт. Ал киши айтып атат, мен мактанган жерим жок дейт. Биздин жүрөгүбүздө якын бар. Биз Айша энебизди мусулмандардын энеси деп билебиз. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйүктүү акыркы пайгамбар деп билебиз. Эртең кыяматта тирилебиз. Иншалла, Аллах адаштырбаса эле бейишке да киребиз. Ошол якын турган. Сиз да ошон үчүн якыныңыз бар да, ошон үчүн чыйып атасыз тиякта. Керектүү жерлерин боеп кетейин десем 90% жерин боеп коюп турмун. Китеп раскраска болуп кетти дейт. Алла Таала ыраазы болсун дейт. Ар бир сүйлөм керектүү, айрыкча психологиялык кеңештер бөлүмү аябай жакты. Тасаввуф китеп окуп жаткандай жыргадым. Китеп тез түгөнүп калганы кичине өкүндүрдү мени дейт. Жана жаңы китептерди күтүп каалоочу музаккириңиз башка улуттун баласы болгонум үчүн баары бир сүйлөмдү түшүнбөдүм дейт. Жазганын карасаңыз кыргыз тилде сүйгөнүм. Машалла, ошол тууганды чегесинен өбүш керек. Сиз дагы мени күтүп туруңуз, иншалла сизге дагы берип берем. Жок, чындап эле. Башымда калпагымды берем сизге, иншалла. Сиз татыксыз ошол калпак, ушунча жазып атсаңыз, ушунча окуп атсаңыз, 3 адам күтө турган болуп калды да туугандар, иншалла. Сиз дагы күтүңүз, иншалла калпагымды берем сизге. Бир нерсени жерин түшүнбөдүм дейт. 20-бетте эрегиштен аял эмей эр деген сөзгө мулахада берип кетсеңиз, мулахада деген түшүндүрмө берип кетсеңиз деп атат. Китебиңизди өзбек тилине которушума уруксат бериңизчи дейт. Тууганым, уруксат ол. Уруксат казак туугандардан өткөндө, Майрамбек мырзам. Абдыгапар Усмановду билесиздерби? Орто Азиянын арстаны болгон. Ошол аалым келип, жакындары келип кетти. Биздин карыкебиздин апасына көңүл айтып, китепти алып кетишти буюрса, кыргыз казакча оодарып которобуз деп. Иншалла которуңуз буюрса. Чоң аалымдардын которуп бүтүңүз, анан которууга эч нерсе таппай калсаңыз, акырында меникин которсоңуз мейли, иншалла. Жанагы жерди түшүндүрүп коюн, ошондой азан уруксат берели. Эрегиштен аял эмей эр өлөт. Кыргыздын макалы бар. Эрегиш деген сайыш. Дуэл деп коет го, Пушкин дуэлге чыгарган го. Дуэлге бетме бет эрегишке чыкканда эркектер өлүп кетет. Аял менен эркек эрегишсе, аял жөн эле сынып калат деген сөз. Ошон үчүн аялды алдап соолап, көкүрөгүм, жүрөгүм бираз сабыр кылчы деп өп чекесинен адал эле алып. Бираз көңүлүн жайпаппай деген сөз. Аял менен эрегишпе деген сөз. Аял менен эрегишкен сайын кичине жылан анакондага айланып кетет деген сөз. Аялдар жылан деп капа болбосун, ошондой айланып кетиш ыктымалы бар. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا Аллахым бардык сөздү, бардык кыймыл-аракетти өзүңдүн ыраазычылык үчүн сүйлөй турган, баса тургандардан кылган. Жүрөгүбүздөн ихласты, якынды ажыратпаган. Кантип ушинтип жүздөшүп отурсак, бейиште да пайгамбарлар бирге отуруш насип кылган. Ва саллаллаху тааля саййидина Мухаммад ва алейхи ва сахбихи ажмаин. Аллах разы болсун бир туугандарым.